Assalamu alaikum mekendештер. Бүгін базар күні Ош шаарында Пулатов Төлөйкөн кичи районунда турабыз. Пулатовдагы Барсбек айланпа жолу. Бул Барсбек айланпасыны алыш керекпи же жокпу? Өзүңүздөр айтыңыздар, комментарийга жазып кетиңиздер. Кече чыгарган видеодо 22 000 адам көрүптүр. Ошон болгону 200 адам подписаться кнопкасын басып колдоп каттыңыздар. Сиздердин эчиңизге кетпейт. Канал видеосын аягына чейин көрүп, подписаться коңгурочону басып, комментарийден жазып кетсиңиздер. Мына жак Кооператив көчөсү. Сулаймантод ылдый жагында Навай көчөсү, бул жагында Кооператив, жогору жагында Кооператив көчөсү. Ушуну мен ойлоп турамын. Ушул жерден басып, бул жака мост курулат деп атат. Көкүнбей көчөсүгө. Басбек эстелигине башка жака жылдырып туруп. Ошого эле удале мына эскаваторлар турган жерде бир 5 метр, 10 метр жылдырып туруп, мына пока жаңы курулуштар боло элек. Менен кырып туруп 5 метрден жылдырып туруп, Алишер Навайнын көчөсүн ушул жака улап койсо жакшы болсо керек. Ушу мэрияга сунуш тартыш керек. Анан мына жак Актилек кругойунан баштап бул жака Горгайын кругойго чейин Бекмамат Осмонов көчөсү. Ушул көчөнү дагы чоңойтуп, мына такси машиналар турат. Ушул жака 5 метр нар жагында эми үйлөр, канал бар. Бул жака 5 метр асталбанын кыры менен тур 5 метр чоңойтуп койсо, себеби кеч боло электе жаңы базар дагы ушул жака түшүп атат. Кече президентибиз келип капсула салып кеткен Ош Сити дагы ушул жака болуп атат. Эси эртерээк чоңойтпосо, кийин кеч болуп калып, машиналар кумурскадай болуп тизилип калышат да. Мэрия эске алса керек, чоңойтса керек. Анан мына бир эле Ноокат, Кадамжай, Кызылкая, Баткен, Лейлекке кеткен жол ушул эле көчө. Мына Актилек кругойдон жапалакка чыгып кетесиздер. Бүгүнкү баскычтын күнү кечке маал машина базардан кайткандан кийин ушул жерден баштап Актилектин кругойго чейин, жапалактын Деусуга чейин пробка болот. Аны дагы чечип койсо жакшы болот эле. Мына жакта Күнбүй көчөсүндө военный час бар. Военный частын аркасында канал келген жапалактан. Ошол жерден шагал болсо дагы жол кылып туруп, жогорго жол чыгарып койсо жакшы болот. Себеби биздин элдерге тез үйлөрүнө жеткенге мүмкүнчүлүк болуп калат. Себеби бул көчөдө Күнбүй көчөсү өтө жаңы мэрия айткандай чыла болуп кеткен, чокулоп салган. Бул жакта машина базар, мөмө жемиш базары, жакында автотетиктер, запчасть базардагы жылып калса, миңдеген адамдар ушул жерге келип соода кылып, ушул жерге келип машина алып, сатып, немесин жүргүзүп кетет. Себеби бул жакка дагы жолду чоңойтуп, башка жолдорду ачпаса, машиналар мынантип пробка болуп, ташбакадай болуп калат да. Сону айткон, комментарийга жазып, кайсы өлкөдөн, кайсы жерден көрүп атасыздар, подписаться кылып, мына бүгүн 10 000, 20 000ге чыгарып бериңиздерчи подписчиктеримди. Колдоп каттап, лайктан басып, кайча көрүп комментарий жазып коюп, колдоп каттаңыздар. Сиздерден туран туугандарым, Аллах разы болсун.